Саламатсыңар урматтуу көрүүчүлөр, мен Урмат Карачев, бул Фрунзе ТВ каналы. Бизде бүгүн жаңы долбоор «Ким билет» деген интеллектуалдык таймаш. Бул долбоордун алкагында биз маданият өкүлдөрүнүн, эстрада жылдыздарынын, деги эле элибизге белгилүү инсандардын мектеп программасынын алкагында таймаш өткөрөбүз. Долбоордун биринчи коноктору кино жаратуучулар, күлкү жаратуучулар, Ак Өргөз Сити командасынын жигиттери Куба жана Самат. Окуучу мындай турат да. Көрүм кайра монтип калдым сразу. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Саламатсыңар. Ассаламу алейкум. Саламатсыңар. Элестетип койгула, мен силердин агайыңар болом. Мен агай деп кайрылсаңар болот мага. Жолдош агай окшош. Жолдош агай. Силер болсо окуучуларсыңар. Азыр билесиңер да баары тең онлайн окуп атат. Биз болсо бул передачанын алкагында офлайн окуйбуз. Келип ушинтип окуп. Канчанчы класспыз ошондо биз? Ошондо силер 5-А класстын балдарысыңар. Анан мен азыр биринчи оюнга кирердин алдында силер дагы азыр онлайн бир программа чыгарбадыңар. Мен ошол тууралуу биринчи бирке сүйлөшүп алалы деп атам. Мүмкүн болсо кассета KG деп биз азыр угуп калдык. Ошол тууралуу кичине кыскача бир маалымат биздин көрүүчүлөргө абдан кызыктуу болуп атат да. Ошол онлайн деген бул кандай болот, кандай театр, эмне? Онлайн кинотеатр кассета KG деген ачылды. Ал онлайн кинотеатр, онлайн кинотеатрды App Store'дон жана Google Play'ден өзүнүн ордун смартфонуңарга көчүрүп алып, каалаган убакта, каалаган жерде дүйнөнүн любой бурчунан өзүнүн телефонунан көрө берсе болот. Бул онлайн кинотеатрыбыздын ачкан себеби дагы бул азыр карантинден кийин онлайн деген нерсеге биздин элибиз дагы көнүп баштады. Буюрса азыр биз ачканда көп деле суроолор жаралбай эле, дароо эле өздөрү билип көчүрүп көрүп атышат элдер. Биз азыр мектеп программасында таймаш болот, экөөңөр бири-бириңер менен жарышасыңар. Анан ким мектепте кандай окуган, кайсыл сабакты жакшы көрчү, мектепти канча болду бүткөнүңөргө? Саматтан баштайбыз, Мен мектепти бүткөн, Куба 6 класс, мен 5 класс болойн, анткени бул менден 1 класс өйдө окуган. Бирок бир мектепте окуганбыз да. Мектепте бүткөнүмө 10 жыл болду. Менин 11 жыл болду. Кубаныкына 11 жыл болду. 10 жылдык экен да ошондо. Ооба, биздики ошо 10 жылдыкта карантинде үйдө отуруп калдык. Тоже онлайн болот. Онлайн. Же болуп бүтүп калды уже. Бүттү да. Болуп бүттү. 10 жылдык бүтүп калды. Мектепте кайсы сабакты жакшы көрчүң? Мектепте эми баягы аябай начар балдардан эмес, мындай анан аябай ботаник эмес, мындай средний окудук да. Мен средний окудум да. Билинбей жүрүп берет. Мугалимдер көп деле байкабай калчу да. Бул жаман окуйбу же вроде жакшы эле бала окшойт деп калчу да негизичи. Мындай билинбей жүрүп берет. Билинбей эле мындай. Анан кайсы сабакты жакшы көрчү элең, Самат? Мен албетте кыргыз тили, адабият тилин аябай сонун жакшы окудум. Физкультураны жакшы окудум. Мен мектепте эң баягы коркуп жаман көргөн сабак бул химия менен алгебра болчу. Мен болсо ошол эле Самат окуган 77-чи орто мектепте окугам. Мен Саматтын айтуусуна караганда мен жакшыраак окуп турмун. Мен сабактардан качпай, эми мектепте эме балдар болот го, мындай жакшы балдар болот го. Баары жакшы көргөн, мугалимдер дагы, кыздар дагы, даже балдар дагы дегендейчи. Ушундай бала болгом, да. Жакшы көргөн сабагым меники эме болчу. 6-чы класска чейин сүрөт сабагын жакшы көрчүм, андан кийин чирчение сабагын жакшы көрүп калып, кийин университетке тапшырганда дагы ошол чирчение үчүн архитекторго окугам.
Анда биздин таймаш тууралуу мен азыр кичине маалымат берип кетейин. Бизде 4 раундтан турган оюн болот. Биринчи раундда 15 суроо берем. 4 сабак бой. 4 сабак. 15 суроо берем. Эгерде ким жообун биле турган болсо, ортодо кнопка турат. Кнопканы басабыз, ким биринчи кнопканы баса, ошол жооп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Эгерде жооп туура эмес болуп калса, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки оюнчубузга өтүп кетет. Эгер экөөңөр тең туура эмес жооп берип калсаңар, анда кийинки суроону бере беребиз. Биринчи кнопканы баскан кишиге, оюнчуга биз 20 секунд убакыт беребиз ойлонууга. Түшүндүктүү эле? Түшүндүктүү. Кнопканы басып турган ойлонуп баштай берсе болот. Кнопканы басып туруп 20 секунд ойлонсо болот. Анда мен заранее басып коеюн, айта эле да. 20 секунд ойлонсо болот. Анда көп эмеспи? Оюнду баштай берели. Биринчи 15 суроо беребиз, даярдангыла. Биринчи суроосу мындай экен. Миллиграмм, килограмм, тонна. Кайсы салмак бирдиги жетишпейт ушул жерге? Центнер. Центнер, кол чабуулар. Албетте Башка эле нерсени ойлонуп кеттим. Давайте кеттик. Албетте ар бир туура жооп берген жоопко биз 2 упай беребиз. Кубада 2 упай бар. Кийинки суроо. Кыргыз адабиятынан, кыргыз тилинен барыш жөндөмөсү кайсы суроого жооп берет? Барыш жөндөмөсү Кылан турбайбы сразу? каяка? Эмнеге? Эмне үчүн? Точно ошол жакабы деген суроого жооп берет. Барыш болуп коет, Барыш. Самат. Сиз да жооп берсеңиз болот. Мен версиям болсо ким эмне Ким эмне деген атышка жооп берет. Ошол эле суроону билесиң. анда хорошо 2 упай берип берели. Эмнеге деген туура жооп чыкты. Кийинки суроо. Көбөйтүү таблицасын ким ойлоп тапкан? Эки жерде 2, 4, 5. Звонок другу деген болбойт да. Звонок другу деген жок. Бул жерде шпаргалка да жок. Калькулятор ойлоп тапкан. Мен билбейт экенмин, чын айтсам. Көбөйтүү таблицасын ким ойлоп тапкан? Эме жооптор болбойт да? Биздин эжей деген сыяктуу. Ким ойлоп таптı эле? Дальше дей береличи. Кийинкисине өтө берели анда. Кебетесинен мындай эле кебетесинен көрүнүп турбайбы, билбейт экенмиш. Көбөйтүү таблицасын Пифагор ойлоп таптыр. Билчисиңер, билчисиңер. Биз просто ошол күнү реально сабак барбай калган окшойбуз да. Ошону ооруп калгансыңар, Кийинки суроо. Кыргыз Республикасынын гимнинин экинчи куплети кайсы саптар менен башталат? 20 секунд бар. 20 секунд бар. Азыр ырдап алайын ичимен. Байырта. Болду, Болду. Байыртадан бүткөн мүнөз элиме. Ошо менен дайырдын биригөө ошо менен болтума келбе деген ширетип, бек утукта берет кыргыз жерине. Жазылып турбайбы? Ошо менен Самат биринчи упайын алды. 5-чи суроого жеттик. Кут алчу билим чыгармасы кимге таандык? Кыргыз адабият. Кут алчу билим. Кут алчу Алчу билим. билим деген 4-чү, 5-чи класста окудук беле? Качан окудук эле? Подсказка 1000 сом. Подсказка кымбат кетет. Подсказка 1000 сом. 20 секунд бар да. Подсказка бере эле болду. Эме да. Жок, мен подсказка айттым. 20 секунд кетти. 20 секунд өтсүн, мен басканга жетишпей калдым. Ошону да ойлонуп албай атат да. 20 секунд болдубу? 1000 сомдо ким эле? Эй. Да. Таппай калды, Касым Тыныстанов ал болсун да. Кубасы жооп бере берсеңиз болот. Жүсүп Баласагын, браво! Биринчи упайда куба алып кетти. Анда кийинки суроо мындай экен. Кыргыз тилинен жазылышы жагынан бирдей, мааниси жагынан башка болгон сөздөрдү кандай деп аталат? Синоним, Антоним. Синоним, Дагы- антоним. Эки башка оним деп койду.
Мен кичине жакындады го, Кичине эми код дей бербейлиби, Дагыш керек, мен билчимин просто унутуп атам. Жалышы жагынан бирдей, мааниси жагынан башка болгон сөздөр Эки башка. амоним деп аталат Амоним, да. Сес. Тиги Самат жакындаткан үчүн Саматка 1 упай бердик. Кийинки суроо. Бул сөздөр деген сөздү ойлонуп туруп эле синоним деп койдум. Чаткал району кайсы областка карайт? Мемир частынбы? Жалал Жалал-Абадка карайт. 2 упай. Мынтип турайынчы кичине. Муну жетишпей калат кимгечи. Чочконун баласы кандай аталат? Чочконун баласын эмне дейт? Эме да. Азыр. Сала де. Эме да. Чочконун баласы тилим ушундай турат. Калсаң эмне айтат? Жакшы көрмөйт экен. Эмне айтырсың эле? Эме да. Торопой. Чочконун баласы Торопой дейт. Кийинки суроо. 9-чу суроого келдик. Алыкул Осмоновдун туулган жылы. 13 эмеспи? 1913. Сизде жооп барбы? 1906 жыл эмеспи? 1906 эмес экен, 1913. 1913 эмес экен, негизи 1915-жылы туулган Алыкул Осмонов. Ошон үчүн Саматка дагы 2 упай берели, жакындатты. Жакындагачын. 1913, то есть 15. Жердин спутниги эмне деп аталат? Ай. Жердин спутниги Ай. Кийинкиси, адам маймылдан жаралган деген теорияны ким чыгарган? Ким? Эме да. Дарвин да. Дарвин. Браво. Сен бул билбейт болчу муну. Чөтө сүйлөштү көрдү. Хорошо. Кийинкиси, Дарвиндин теориясы деген сөздү уккан эмес белең. Баткен областы Ош областынан качан бөлүнгөн? Кайсы жылы? Ал недавно эле бөлүндү да, кийин эле бөлүндү. Недавно эле, кийин эле. 2000 жылдары? Жок, 90. 98 жылы. Дагы. 1999 жылы. 99 жылы. 1999 жылы. Кийин эле болгон да. Баткен областы бөлүнгөн. Анткени 1997-98-дерде согуш болгон, туурабы? 99 болгон согуш. 99. 99. Ошондон кийин анан Баткен областы өзүнчө бөлүнүп кеткен. Согуш эмес, жөн эле эме болгон да. Согуш деген жаман угат просто. Эмелер келип, террористтер келип согушту эле да ал. Операция. Айтышты дейсиң. Кайсы айтышты дейсиң? Согушту да кантип. Операция болгон. Ооба, ошондо бизде эки эле вертолет бар экен, ошондо көргөнбүз. Вообще танктан бирөө эле бар экен. Алар деле азыр иштебей калды. Состояние келип калды дейм. Анан кийин чыккан машиналар деле бузулуп атпайбы? Кийинки суроо. Кыргызстан түштүк чыгышынан кайсы өлкө менен чектешип турат? Түштүк чыгыш. Өзбекстан, Тажикстан. Сен Жок, андай эмес экен. бул турам жооп алды, Сиз жооп бере берсеңиз. Түштүк чыгыштан тура, буякка карап алса болот, Ошондо түштүк чыгыш болгондо ошондо. Кайсы өлкө менен чектеш? Кайсы өлкө менен чектешип турат? Эме экен, Тура эле деп коем. Кытай менен Тажикстан болуп калат экен, Түштүк чыгышынан. Кытай, Шашпай эле ойлонуп койсоң. мындай нормально болсаң. Мынакей чыгыш буякта болду да. Кытай деген жооп экөөңөрдөн тең чыкты, ошон үчүн экөөңөргө тең бирден упай беребиз. Анда бизде акыркы 2 суроо калды. 1969-жылы Chupa Chups компаниясынын логотипин ким ойлоп тапкан? 1900-жылы? 69-жылы. 69-жылы ким ойлоп тапкан, Белгилүү эле кишиби же? Белгилүү эле киши, абдан белгилүү киши. Chupa Chups деген бүт болгон дүйнө жүзүнө таанымал. Chupa Chups өзү болуп калышы мүмкүн да. Может, Чупа Кавра? Аты... Мен билбейт экенмин чын. Chupa Chups'ту подсказкалар болсо. Сальвадор Дали деген киши ойлоп таптыр. Азыркы эсеп боюнча бизде Саматта 10 упай бар, Кубада 13 упай бар. Эң акыркы суроону берем. Эң акыркы суроого сиз жооп берип кетсеңиз 12 упай болот. СССР курамынан, СССР курамынан кайсы мамлекет эң акыркы болуп чыккан?
акыркы болуп чыккан. Мисалы үчүн биринчи Латвия, батыш Латвия, Литва өлкөлөрү чыгып кеткен. Балтика өлкөлөрү, Прибалтика өлкөлөрү. Акыркы болуп кайсы? Белоруссия. Жок. Эме бул Тажикстан. жок, Кавказский Ким? өлкө ким эле? Тажикстан. Тажикстан эмес экен. Так, СССРден деген. Кайра жооп бере берсең болбойт да. Азербайжан чыккан, Азербайжан дагы эмес экен. кечик болгондо. СССР курамынан кайсы өлкө? Армения да. Биздин кошуналардын бирөөсү да. Өзбекстан деп салгансың, Өзбекстан. Казакстан. 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 Эме болуп калды, Могу бала сүйлөнө берген бала экен, сабактан чыгарып алса, аракет кылып мынтип. Изденбейсиңби? Бирок буга эки упал берсеңер уят го агай. Агай, эми өзүңөр справедливо карайсыңар. Агай сага тартылат. Экинчи раунд болсо абдан кызыктуу. Эмне үчүн дегенде биз ушу бул жерден деле дүйнөлүк фактылардан алынган фактыларды айтабыз. Силер жооп бересиңер. Эгерде туура жооп берсеңер 2 упай беребиз, туура берилген жоопко. Күлкүлүү кылып жооп берсеңер 3 упай беребиз. Силердин айткан жообуңарга биздин студиядагы көрүүчүлөр күлсө, биз анда 3 упай беребиз. Ошон үчүн колдон келишинче күлкүлүү кылып жооп бергенге аракет кылыш керек. Биринчи суроо мындай экен. Жөн эле күлдүрө бербейли, брат. Мындай жооп берип да болду. Могу жок болуп эле. Греция өлкөсүнүн гимнинде канча куплет бар дейт? Грециянын гимнинде? Грециянын гимнинде канча куплет бар? Так, биздикинде деген 3 куплет болсо, алар бизден күчтүүрөөк 5-те. Оны баса ишкенчи баспай эле буякта. Басып жооп беребиз. Так, дагы күлкүлүү кылып жооп берсеңер дагы болот. Албетте туура жоопко 2 упай бар, бирок Бир эле куплет бар, бирок 7 кайрымасы бар. Бир эле куплет 7 кайрымасы бар, сизде? Самат. 20 секунддун ичинде эми менде эми күлкүлүү эме эле вариант калды, күлкүлүү эмес, бергинсичи. Туура жообучу. Туура жообу. 4 деп коёр, может 2 бала болуп калсын. 4 куплет бар. 4 куплет бар экен, Бирок Греция өлкөсүнүн гимнинде 128 куплет бар экен. Биздин Манасты которуп алган эмес. 128 куплет бар экен. Бизге Куба күлкүлүү кылып жооп берди. Кубага 3 упай беребиз. Саматта болсо пока эчтеке жок. Кийинки. Ден соолукта болду. Самат сен дагы аракет кыл. Кийинкиси. Байыркы римляндар тиш пастасынын ордуна эмне колдонушкан? Тиш пастасынын ордуна шампунь колдонушкан. Шампунь колдонушкан. Анда шампунь чыга элек болчу. Байыркы кээде учулар болгон. Самунга эле чөтүп жусаганчы. Может ушинчикен. Может менин римлянмын. Эме колдонушкан алар деген. Мен билем да точно аларды. Азыр эстеп атам да. Эме Байыркы ал кезде самын да жок болчу, шампунь да жок болчу, паста тем более жок болчу. Эмне колдонушкан? Смола. Сен Биз чайнап атып келе. Окуучуларга сүйлөнбөй отуруп айтып коесуңарбы, агай? Алардын тиштери жок болсо деп коесуң. Ладно, өзүңөр билечи. Жооң жок бойду, барбы? Жок. Жооп жок, Жооп жок болсо бул упай бизде кала берсин. Байыркы римляндар тиш пастанын ордуна чычкандардын кургатылган мээсин колдонушкан экен. Интересный факт, Муну окусак деле мээден чыгып кеткен окшойт. Аябай.
Эме экен да. Тышкандардын мээсин колдонуп Тышкандардын да. мээсин эле. Мээсин колдонуп ошо менен тиш жуушкан. Кийинки суроо. Ошондо бир күндө канча чычкан үйгөн э? Ал кезде ошо чычкан көбүрөөк болуш керек да, мен оюмча. Бирөө эле айтып коюп ошого элдин баары ишенип кетсе керек. Ушундай кантип пасталай. Базарга барсаң 20 чычкан сатып атат э? Паста алгыла. Colgate деген чычкан. О капталында Colgate деп жазылып. Ар жакта бирөөлөр крыс алып келип алган. Тотал да. Удобная упаковка да. Кийинкиси. Жыл сайын 100дөн ашык адам ушул нерсенин кесепетинен каза болушат экен. Бул эмне? 100дөн ашык. 100дөн ашык адам жыл сайын Каякта? дүйнө жүзү боюнча жыл сайын ушул нерсенин кесепетинен каза болушат экен да. Бул эмне болушу мүмкүн? Эме окшойт? 100дөн эле ашык адам да. Себеби оорудан дейин десең, оорудан дагы аябай көп адамдар каза болот, авария десең, андан да көп каза болот. Бул соцсеть болуш керек? Же селфин айынан Селфин айынан дагы. Нече эмеден аябай тамакты көп жеп алышат го, ач көздөнүп, ач көздүктөн Дагы. Эмнеден болушу мүмкүн? Редкий экен да бул анда, редкий случай экен да бул мындай. Ушудан да койчу деген нерсе экен да. Ошондой. Гүлгөндүн айынан эмес? Колчоболор. Самат мырзага 2 упай бердик. Бир 3 кылып койбойлу аны. Кийинкиси. Мындай дейт, крокодилдер көбүнчө кайсыл жерде эс алышат? Эс алышат. Мен билишим боюнча карабакилер. Мен айтайынбы? Күлкүлүү болсучу, э? Борончун банясында. О, боже мой. Жайкасын южный беректе. Просто. Ага, 3 пай жазып көр. Северный да эме да. Крокодилдер кымбатыраак болуп калат да. Борончу экен банясы. Саматка болсо койгон. Саматка 3 упай бердик. Крокодилдер көбүнчө кайсы жерде эс алат деген суроого дарактын үстүнө чыгып алып эс алышат. Тура борончу экен. Тура борончу экен көчө жерде. Андан чыгып алып, андан каяка? Андан чыгып алып южный берекке барышат экен. Кийинки суроо. Акыркы суроо. Адамдын денесинде умбилинус деген мүчө бар экен. Бул кайсы мүчө? Умбилинус? Кай жерде жайгашкан бул же? Бул кайсы мүчө? Умбилинус деп атайт экен ошо мүчөнү. Окумуштуулар атап коюшат го. Мен оюмча болсо Умбилинус. Мен медучилищеде окугам бирок эме челюсть жакты эле өткөм. Кыш жагында. Кайсынын аты жок мындай аты. Умбилинус. Мен буга чейин бирөөнү окугам эмесмин. Жок, умбилинус. Бул андай бул мындай. Эме го дейм. Бул тизенин арты бар го? Ушундай аты жок. Аты жок го. Ой беричи арты. Кыргыздар просто билбей, эмне экенин билбей аты жок деп коюшкан. Ошол жер ошонун имбилинус деп может. Умбилинус. Ичиндеги орган болсо анда же БРБ. Монун аты жок го тогул. Жок, ал жер эмес экен. Колдон келсе күлкүлүү кылып дагы жооп бере берсеңер болот. Умбилинус деген мүчө бул кайсы мүчө? Адам денесинде. Может, колтуктун иш жагында. Күлкүлүү жооп деп айтып атасың ошону. Менде жооп жок. Счетты санап коесузбу канча болду? Умбилинус деген мүчө бул Кубада 16 упай бар, Саматта 17 упай бар. Кандайчы? Азыркы болуп аткан раунддун жыйынтыгы менен Кубада Анда бияка жибек болуп да. 16 упай, Саматта 17 упай бар. Умбилинус бул Умбилинус подсказка айтам, тизеден өйдө моюнунан ылдый. Мен может туура жооп болуп калышы мүмкүн.
Киндик деп кое берейинчи. Браво! Он билинус деп киндикти айтат экен. Үчүнчү раундда Самат сиз кабакты бүркөбөй турсаңыз болот. Анткени үчүнчү раундда уткан биздин оюнчуга 5 упай беребиз. Бул кыргыз адабиятынан болот. 1 минут убакыт берилет. 1 минут убакыттын ичинде ким канча көп сөз окуса, ошол оюнчуга 5 упай берилет. Анда биринчи упай аз болуп аткан оюндун шарты боюнча упай аз болуп аткан оюнчу баштайт. Бизде Түгөлбай Сыдыкбековдун "Мен 1000 жыл жашадым" деген китеби бар. Бир бетин ачабыз дагы. Биринчи Саматтан баштайбыз. Анда Самат 1 минутта канча сөз окуруна азыр күбө бололу. Самат даярсызбы? Даяр болсок 1, 2, 3 баштадык. Башкаго башка бул Түгөлбай Сыдыкбек уулун ким билбесин. Кыргыз адабиятынын төбөсү көк тиреген туу чокуларынын бири эмеспи? Кайран Түкөбүз жазган чыгармалары менен эле эмес, кемингерлиги, түздүгү, эч кимден жалтанбастыгы, калыстыгы, дайыма журт таламын талашып, эли үчүн эмнеге болбосун даяр тургандыгы менен да оозго алынып, алакандай кыргыздын таянар тоосу, ишенген кожосу катары кызмат кылган азгантай чыгаан адамдарыбыздан адабиятыбызда байкадай урматталган ушул кишиге бир кездешсек, акыл насаат угуп чер жазыша маектешсек дегенге ак эткенден так эткенбиз менен бир топко дейри бул иштин сааты чыга бербеди. Акыры ысыгы ыргысыз ыксыраткан аптаптуу жай күндөрүнүн биринде күү шаасын баш адашкан калааны калтырып тоо жакалай чыгып кеттик. Көздөгөн жерибизге жетип жетпей күндүн куюу бузулуп чай кайнатмак өткөн болуп өттү. Таңгыча. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки кезек Кубада. Анда Куба даярсыз, даяр болсок 1, 2, 3 калтырып кетмей жок бер жагынан. Баштадык анда. Башкаго башка бул Түгөлбай Сыдыкбеков уулун ким билбесин. Кыргыз адабиятындагы төбөсү көк тиреген туу чокулардын бири эмеспи? Кайран Түкөбүз жазган чыгармалары менен эле эмес, кемеңгерли, түздүгү, эч кимден жалтанбастыгы, калыстыгы, дайыма журт таламын талашып, эли үчүн эмнеге болбосун даяр болгон тургандыгы менен да оозго алынып, алакандай кыргыздын таянар тоосу, ишенген кожосу катары кызмат кылган азгантай чыгаан адамдарыбыздан адабиятыбызда бакайдан урматталган ушул кишиге бир кездешсек, акыл насаатын угуп чер жазыша маектешсек дегенге ак эткенден так эткенибиз менен бир топко дейре бул иштин сааты чыга бербеди. Акыры ысыгы аргасыз ысыраткан аптаптуу жай күндөрдүн биринде күү шаасынан баш адашкан калаанын калтырап тоо жакалай чыгып кеттик. Көздөгөн жерибизге жетип жетпей күндүн кую бузулуп. Үчүнчү раунддун жыйынтыгы менен 1 минутта Куба 113 сөз окуй алат экен. Ал эми Самат болсо 1 минутта 117 сөз окуп 5 упай алып кетти. Куттуктайбыз. 4-нчү раундда болсо биз географияны тандаганбыз. Азыр мамлекеттердин, өлкөлөрдүн желектерин көрсөтөбүз. Бул кайсы өлкөнүн желеги, кайсыл мамлекеттин желеги туура табасыңар. Жанагындай эле жооп беребиз. Кнопканы ким биринчи басса, ошол жооп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ар бир туура жоопко 2ден упай беребиз. Анда даяр болсок, экранды көрсөтүп койгула. 1, 2, 3 башталды. Мен бастымай? Меники биринчи Кеч кайып болуп. Испания. Испания. Кубага 2 упай кетти. Кийинкиси? Германия. Германия. Кийинкиси? Америка. Самат. Америка. Кийинкиси? Аргентина. Аргентина. Кийинкиси? Нигерия. Нигерия эмес. Эме да. Гана. Жок. Зимбабве. Жок, бул Африка өлкөлөрүндө эмес. Бул эме турбайбы да? Эме да. Мумбай эме да город да. Тайвань?
Тайваньда эмес экен. Таиланд. Бул Бангладештин жери экен, Бангладеш. Кийинкиси Белоруссия. Белоруссия. Ушундай эле Беларусь. Белоруссияныкы ушундай болчу, кийинкиси. Нутта жазып коюшканбы? Венгрия. Жок, Венгрия эмес. Австрия. Жок. Жооп берчи сен анда. Кийинкисин булар белби? Каяк экен бул? Жок. Бул Агария экен. Агария? Кийинкиси Агария деген мен ырды ойлодум. Бразилия. Бразилия. Кийинкиси Сен жооп берерсиң. Дания. Дания. Жакшы, сонун келе атабыз. Кийинкиси Жакшы залып берет, Негизи сарылар үчүн өзгөрүп кетиши мүмкүн, бирок Чехия. жок, Чехия эмес, бул Сарылар болгончо анда Чехиянын жанындагы өлкөлөрдүн бири Черногория дегендерден эмеспи? бул Азия өлкөлөрүнүн бир желек. Азиянын өлкөсүнүн бир дайчы. Эме? Непал? Түркменистан. Жок. Жок, Түркменистан эмес. Бул детиги эмелер окшош. Таппадым мен. Бул Филиппиндин желеги экен. Кийинкиси Жооп бересиңби? Сага просто борон урутат. Жооп берерсиң. Финляндия беле? Финляндия. Финляндия дедим. Кийинкиси Жооп бересиңби? Билбесем жооп берер да. Камерун. Камерун эмес, Апе Гана. Гана экен. Браво. Кийинкиси Велосипедия. Дөңгөлүкстан. Жок, бул Азия өлкөлөрүнүнкү. Бул деген Түркменистандыкы. Индия. Индия уже. Индия. Ооба, Индия. Индия. 2 балл берейин. Кийинкиси Бул эме, Уялбай Дубай деп койду. Бириккен Араб Эмираттары. Араб Эмираттары, Араб Эмираттар эмес. Саудовская Аравия. Саудовский. Жок, ал да эмес. Апе, котурлар. Эме же. Сирия же. Бахрейн. Бахрейн кашачылчы, Могу. Үстү кызыл, детине, Үстү кызыл. Иран эмеспи? Иран кошкача да ушул. Жакындады. Ирак экен, кол чабуулар. Анда бизде эң акыркы өлкө калды. Эң акыркы өлкөнү көрсөтөбүз. Бас. Эгер билсең. Мен билем. Новая Зеландия, да? Жок, Зеландия эмес. Анда эме. Вот табалым аны. Бул Европада эле жатта өлкө, ошо Зеландиялар жатта эмне деген өлкө бар эле? Кызыл мындай крест болсо, эме болсо. Эмнелер жатта өлкөлөр? Зеландия, Болгарлардыкы эмеспи? Жок, болгарлардыкы эмес, бул Европа өлкөлөрүндө. Ошо. Подсказка айтам. Да? Мамлекетинде аз эле адам жашайт. Лихтенштейн что ли? Футболисттери абдан күчтүү. Исландия. Рахмат. Ошо Исландия. футболду көргөн турбайсыңбы? Кечирip калды. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү таймаш соңуна келип жетти. Албетте биз бүгүн сонун бир таймашка күбө болдук. Мен жыйынтыкты айтаардан мурда мындай кандай экен биздин проект боюнча, долбоор боюнча оюңарды. Жакшы экен, кызыктуу экен, Кызыктуу экен. Мектептеги көп унутуп калган нерселерин кайра мындай эске сала турчу, жаштарды мындай билимге үндөй турчу жакшы чыгарылыш экен. Ошол эле учурда мындай күлдүргөнгө дагы мындай кененчилик, мындай возможность жакшы турбайбы? Мектепте агайды күлдүрө албайсың деп. Жакшы, сонун атмосфера. Жакшы экен. Мектептеги бирдемелерди унталейин өзүңө келип башкача болот экенсиң. Бир гана бул китепти окуган жактан өзүңдү окуп атып
бул жактан өзүмдү өзүм кайра карап өзүм башка жаккым келди да. Парталарга отуруп мындай сонун эстейт да мектеп кездечи. Анда мен бүгүнкү оюндун жыйынтыгын айтып коеюн. Бүгүнкү оюнда, бүгүнкү таймашта Самат 28 упай алды. Саматка кол чабуулар. Ал эми бүгүнкү биздин биринчи чыгарылыштын, биринчи таймаштын жеңүүчүсү Куба 36 упай менен Куба утуп кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү биздин биринчи таймаш соңуна келип жетти. Эмки эфирден көрүшкөнчө биздин бул таймаштар жумасына ар жума сайын чыгып турмакчы. Эгерде сиздер биздин ушул передачадан, биздин долбоордон кимди көргүңүздөр келип атса, астына комментарий кылып калтырып койсоңуздар болот. Бул Фрунзе ТВ каналы, Ким билет долбоору. Көрүшкөнчө.